Эми президенттик башкарууга өткөнүбүзгө 1 жыл болуп атат. Туура 5 майда ушул конституцияга кол коюлуп толук күчүнө кирген. Эми азыр 1 жылдын ичинде мындай өзгөрүү болду аны болду айтуу кыйын. Бирок өзгөчөлүктөрү бар. Бул мына жаңы парламент шайлангандан кийинки дароо көзгө көрүнгөнү. Мурда парламент өкмөттү түзсө, азыр парламент макулдук гана берет. Президент өзү түзөт и өзү жооп берет аткаруу бийлигинин толук иштөөсүнө. Экинчиси, мына биз көрүп атабыз, 22-жылдын бюджетин кабыл алганда муну биз өзүбүз байкадык. Өкмөт өзүнө аябай амбициоздуу чоң пландарды кабыл алды. Бул бюджетти өтө чоң суммага жеткирүү боюнча 400 миллиардга чейин. Анын баштапкы жемиштерин көрүп атабыз. Мына быйылкы жылы биз айыл чарбага, курулушка жылдагы бюджетке салыштырмалуу аябай көп сумма берилип атат. Айыл чарбага эле 26 миллиард акча бөлүндү. Бул мынча акча бөлүнгөн эмес. Бул ушул президенттик башкаруунун министрлер кабинети менен ушул президенттин тыгыз иштөөсүндөгү жоопкерчилик бир кишиде болгондогу биринчи кадамдар деп койсок болот. Негизги жыйынтыктар ушул бир жакынкы 2-3 жылда билинип калат. Азыр мындай өтө чоң айтуу кыйын. Түшүнүктүү. Ал эми ушул эки тизгин бир чылбырдын бир адамда болушунун кемчиликтери байкалып атабы? Кемчиликтер эми айтып атпайбы, азыр 1 жылдын ичинде мындай баа берүү кыйын. Мен ойлойм, муну коомчулук өзү дагы айтат деп ойлойм. Бирок пока бүгүнкү күндө ошол бюджет жагын алсак, мунун жакшы жагын гана байкап атабыз. Башкаруудагы ошол жалгыз бир кишиде болуп калгандагы өзүмчүлдүк чечимдер боюнча азыр айтуу эрте.